الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله بugün الأصول الثلاثة وأدلتها 3 негиз жана анын далилдери деген китептен сабагыбызды улантабыз. Бурунку сабактарда бул китептин киришүү сөздөрүн окуп өттүк эле. Эми бул сабакта бул китептин негизги мазмуну болгон, максаты болгон темага киришебиз. Ал эмне? Ал ошол кабырдагы 3 суроо жөнүндө. Бул алым айтып жатат. فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ مَعْرِفَتُهَا. Эгерде сенден адам баласына билүү керек болгон 3 негиз, адам баласына билүү важип болгон 3 негиз кайсыл деп сураса, ошондой деп айтса, анда ушундай деп жооп бергин дейт. فَقُلْ مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّهُ وَدِينَهُ وَنَبِيَّهُ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم. Пенде өзүнүн Раббысыны тануусу жана анын динини билүүсү жана анын пайгамбары Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды тануусу деп ушундай деп жооп берген дейт. Бул ушул 3 суроо. Кабырда ар бир адам, хадисте келгендей, ар бир адам кабырга коюлгандан кийин эки периште келип аны отургузуп сурайт. Ман Раббук, сен Раббың ким? Диниң эмне? Пайгамбарың ким деп сурайт. Мусулман адам болсо ошол суроолорго жооп берет. Ал эми кафир адам болсо ал суроого жооп бере албайт. Бул жерде бул алым жалпы айтып өттү, жалпы сурап, жалпы жооп берди. Бул китептин мазмуну ушул 3 суроонун чечмелеп жообу болуп эсептелинет. Чечмеленген жообу болуп эсептелинет. Чынында пенде өзүнүн Раббысыны, мен Раббым Аллах Таала, диним ислам жана пайгамбарым Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам деп ушундай үстүрттөн эле жалпы айтып коюусу жетиштиктүү эмес. Мусулман болгондон кийин, Раббым Аллах дегенден кийин ошол Раббысын тануусу керек. Раббысынын пенделерде болгон акыларын билүүсү керек жана ошолорду аткарыш керек. Ошондой эле пайгамбарым Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам дегенден кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды тануусу керек. Пайгамбарыбыздын укуктарын билүүсү керек. Пайгамбарыбыздын буйруктарын аткаруусу керек. Пайгамбарыбыздын кайтарган нерселерден тыйылуусу керек. Жана ошондой эле пайгамбарыбызды жашоосунда үлгү тутуусу керек. Ошондой эле дини ислам дегенден кийин диндин буйруктарыны, диндин өкүмдөрүнү, шариаттын өкүмдөрүн үйрөнүүсү керек. Ар бир адам өзүнүн динин тура турган деңгээлде үйрөнүүсү керек ушул нерселерди. Жөн эле менин пайгамбарым Аллах, Раббым Аллах, диним ислам, пайгамбарым Мухаммад деп айтып коюусу жетиштиктүү эмес. Азыркы күндө көпчүлүк мусулмандар тилекке каршы өзгөчө жаштар кандайдыр бир кайдагы бир капыр футболчу же дагы бир кандайдыр бир ырчы болсо, ошонун өмүр баянын бар жогуну билет. Каякта туулган, кандай болуп өскөн, жашоосунун баарын билет. Жана ошолорду үлгү тутушат. Кандай кийим кийсе, ошондой кийим кийип, мода кылышып, ошону дуурашат. Жада калса, чачтарына чейин ошолорду дуурап коюшат. Бул өкүнүчтүү нерсе. Бирок эми ошондой кылып жүргөн адамдар дини жөнүндө сурасаң эчтеке билбейт. Өзүнүн жашоосунда үлгү тутуу керек болгон, жашоону бизге үйрөтүп кеткен пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам жөнүндө сурасаң, ал жөнүндө да эчтеке билбейт. Аллах Таала жөнүндө сурасаң, Аллах Таала жөнүндө дагы Аллах Таала бул аламдардын жаратуучусу, Аллах Таала Кудай деп ушундай эле жалпы жооп бериши мүмкүн, бирок Аллах Тааланын сыпаттары жөнүндө жана ошондой эле Аллах Тааланын пенделерде болгон акылары жөнүндө билбейт. Бул тилекке каршы өкүнүчтүү нерселер. Мусулман адам эң биринчи үйрөнө турган нерселери бул ушул Аллах Таала жөнүндө тануу болуш керек. Андан кийин Аллах Тааланын укуктарын билүүсү керек. Андан кийин Аллах Тааланын динин үйрөнүүсү керек. Андан кийин анын пайгамбарын тануусу керек. Пайгамбарын жашоодо үлгү тутуусу керек. Биз негизи ушул нерсе үчүн жаралганбыз, ушул максатта жаралганбыз. Аллах Таала Кур'ан Каримде айткандай: "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун", инсан менен жинди ибадат үчүн гана жараттым дейт. Али радиаллаху анху бул аяттын тафсиринде айтат:
мен ошол буйруктарым эмнелерге буйруган болсом ошол нерселерге буйруш үчүн жана кайсы нерселерден кайтарган болсом ошол нерселерден кайтарыш үчүн жараттым деп айтып атат. Биз ошол Аллах Тааланын буйруктарыны, Аллах Тааланын кайтарыктарыны өзүбүздүн динибизди биринчи үйрөнүшүбүз керек. Ушул бизге зарылыраак. Кайдагы бир футболчунун же болбосо кайдагы бир ырчынын, кайдагы бир кандайдыр бир жылдыздын жашоосунан көрө, ошонун өмүр баянын окуп ошол нерсени үйрөнгөндөн көрө бизге ушул динибизди үйрөнүш бул зарыл, балким важип. Ушул нерсесиз биз акыретте бактылуу боло албайбыз. Ушул нерсени үйрөнгөн болсок, ушул нерсеге амал кылган болсок гана бактылуулукка жетишебиз. Эгерде бул нерселерди билбесек, бул нерселерди үйрөнбөсөк, анда бактылуулукка жетишпейбиз. Жана кабырдагы суроого жооп бере албайбыз. Жөн эле жалпы айтып коюштун өзү жетиштүү эмес. Ошол нерсеге иман келтириш керек, ошол нерсеге амал кылыш керек. Ошондо гана ошондой адамдар гана жооп берет. Жөн эле жалпы жаттап алып, мен Раббым Аллах Таала, диним ислам, пайгамбарым Мухаммад деп жаттап алып туруп, ал нерсеге иман келтирбесең, жүрөгүңдөн ишенбесең, же болбосо ошол буйруктардын эч бирин аткарбасаң, анда кайтаргандарынан тыйылбасаң, кайтарган нерселерден, анда ал суроого жооп бере албайт. Чыныгы момун мусулман адамдар гана жооп берет. Ал момун мусулман адамдар ошол нерселерге иш жүзүндө амал кылгандар болуп саналат. Бул алым эми ушул биринчи негизди баштады. Раббың ким деген суроого чечмелеп жооп баштап атат. Айтып жатат: "Фаиза кила лака ман раббук". Эгерде сен Раббың ким деп сураса, анда ушундай деп жооп бергин дейт. "Факул рабби Аллаху аллази раббани ва рабба жами'ал аламин бин'амихи. وهو معبودي ليس لي معبود سواه والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم". Мен Раббым дейт. Бардык аламдарды жана мени өзүнүн жакшылык неаматтары менен тарбиялаган ошол Аллах Таала мен Раббым деп айткан. Ал мен ибадат кылуучу, мен сыйынуучу зат. Мага андан башка ибадат кылуучу, сыйынуучу зат жок деп айткан дейт. Бул нерсеге далил дейт. Аллах Таала бардык аламдардын Раббысы экендигине далил деп Фатиха сүрөсүнүн 1-аятын айтып жатат: "Альхамдулиллахи раббил аламин". Бардык аламдардын Раббысы болгон Аллах Таалага мактоолор болсун деп Аллах Таала айтып жатат. Бул алым андан кийин айтты: Аллах Тааладан башка бардык нерселер алам деп аталынат дейт. Ошол аламдардын ичинен мен дагы бир аламмын дейт. Аллахтан башка махлукаттардын баарына, махлукат деген жаралынган нерселер, баарына алам деп аталынат. Инсандар аламы, жиндер аламы, периштелер аламы деп. Ошол себептен бул алым айтып жатат: мен дагы ошол аламдардын ичиндеги бир аламмын дейт. Эми Аллах Таала жогоруда окуп өткөн аятта ошол Аллах Таала бардык аламдардын Раббысы экендигин баяндап, "Альхамдулиллахи раббил аламин". Аламдардын Раббысы, бардык аламдардын Раббысы болгон Аллах Таалага мактоолор болсун деп айтып жатат. Ошол бардык аламдарды жараткан, бардык аламдардын Раббысы болгон Аллах Таала мени Раббым деп айткан дейт. "Фаиза кила лака бима арафта раббак". Андан кийинки суроо: эгерде сага айтса дейт, ошол сен бардык аламдардын жаратуучусу болгон, бардык аламдардын Раббысы болгон Раббыңды кайдан таныдың, кайсы нерселер менен таныдың деп айтса, анда ушундай деп жооп бергин дейт. "Факул би аятихи ва махлукатихи ва мин аятихи al-layl wan-nahar wash-shamsu wal-qamar wa min makhluqatihi as-samawati as-sab'u wal-arduna as-sab'u wa man fihin wa ma baynahuma". Аллах Тааланы мен анын махлукаттарынан, жаралынган махлукаттарынан жана ачык айкын болгон белги далилдеринен таныдым дейт. Аллах Тааланын белгилеринен, далилдеринен түн жана күндүз, жана күн, жана ошондой эле ай, жана Аллах Тааланын жараткан махлукаттарынан, чоң махлукаттарынан булар 7 кабат асман, жана 7 кабат жер, жана ал экөөнүн ичиндеги нерселер, экөөнүн ортосундагы нерселердин бардыгы ушулар Аллах Тааланын ачык айкын далилдери, жана Аллах Тааланын махлукаттары, жараткан махлукаттары, ушулар аркылуу мен Аллах Тааланы Раббымды таныдым деп айткан дейт. Андан кийин бул нерселер ушул Аллах Тааланын махлукаттары экен, Аллах Тааланын далилдери экен, Аллах Тааланын бар экенине далил боло турган Аллах Тааланын далилдери экендигине далил деп Курандан далил алып келатат. "Ва далилу каулуху таала". Бул нерсеге далил Аллах Тааланын сөзү дейт. Аллах Таала айтып жатат дейт: "Ва мин аятихи al-layl wan-nahar wash-shamsu wal-qamar la tasjudu lish-shamsi wa la lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun".
Аллах Тааланын белгилеринен күндүз жана түн жана күндүз жана күн жана ай дейт. Силер күнгө дагы айга дагы сажда кылбагыла. Күнгө дагы айга дагы ибадат кылбагыла. Силер чыныгы ибадат кылуучу болсоңор, анда ошолорду жараткан Аллах Таалага гана ибадат кылгыла дейт. Ва каулуху таала. Жана Аллахтын ушул сөзү далил болот дейт. Инна раббакумуллаху аллази халакас самавати вал арда фи ситтати айямин сумма става алал арш. Чындыгында силердин Раббыңар жер асманды 6 күндө жараткан. Андан кийин өзүнүн тактысына аршка көтөрүлгөн. Югшил лайлан нахара ятлубуху хасиса ва шамса вал камара ван нужума мусаххаратин би амри. Түн менен күндүздү бат алмаштырып, күндүздү түн менен каптаган. Жана ошондой эле күн жана айлар жана жылдыздар, күн жана ай жана жылдыздар анын буйругуна баш ийип жүргөн. Бир окто ошонун буйругунан чыкпай жүргөн дейт. Ошол чындыгында силердин Раббыңар ошол деп Аллах Таала айтып жатат. Ала лахул халq вал амр. Эми жаратуу жана буйрук кылуу, башкаруу Аллахка гана таандык эмеспи? Табаракаллаху раббул аламин. Аламдардын Раббысы Аллах Таала улук болду деп Аллах Таала бул аятта жер асманды жараткандыгын жана ошондой эле түн күндү Аллах Таала башкарып турганын, ошолордун баарын Аллах Таала кылуучу экендигин баяндап жатат. Бул эки аятта, бул алым эки аятты ошол күндүз жана түн жана ай, күн, жылдыздар баардыгы Аллахтын далилдеринен, белгилеринен экендигин баяндап ошол нерсеге далил кылып жатат. Аллах Таала биринчи аятта айтты, Аллах Тааланын белгилеринен, далилдеринен, аяттарынан бул түн жана күндүз жана күн жана ай деп айтты. Андан кийин Аллах Таала кийинки аятта Аллах Таала 7 кабат асманды, 7 кабат жерди жараткан деп бул жерде бул аятта айтып жатат. Демек, булардын баардыгы Аллах Таалага далил боло турган нерселер. Аллах Тааланы таныта турган нерселер. Анткени ушундай мыкты чеберчилик менен жаралган. Мисалы үчүн күндүн бир окто жүрүүсү, айдын бир окто жүрүүсү, жылдыздардын ушундай бир окто жүрүүсү, эч бир өзгөрүп кетпей, бузулбай жүрүүсү, күн менен түндүн алмашуусу, бир убакытта бир эч бир кечикпестен алмашып туруусу, мунун баардыгы жана ошондой эле чоң-чоң асман, жерлердин баардыгы, тоо таштардын баары тең адам баласы акыл жүгүртүп ойлоно турган болсо, бул Аллах Таалага, Аллахтын бар экендигине, Аллахтын кудретине, Аллах Тааланын бул аламдарды башкарып туруучу экендигине далил боло турган нерсе. Анткени ушул нерселердин баары, ушундай мыкты жаралган нерселердин баардыгы эч бир өзүнөн өзү пайда болуп калуусу мүмкүн эмес. Өзүнөн өзү эч ким башкарбай эле ушинтип күн менен түн бир окто ушундай жыл бою, канчалаган жылдар бою айланып келүүсү, бул нерселер өзүнөн өзү болуусу мүмкүн эмес. Бул нерселер акылга сыйбай турган нерсе. Ошондой эле күндүн бир окто эч бир өзгөрбөй жүрүүсү баардыгы, булардын баардыгы ушул Аллахтын кудретине, биринчиден Аллах Тааланын бар экендигине, андан кийин Аллах Тааланын кудретине, Аллах Таала ушул аламдарды башкарып тургандыгына, ушулардын баарына далил боло турган нерселерден. Бул нерсени негизинен жалпысынан адамзат тарыхта эч бир адамзаттын эч кимиси деле жалпысынан четке каккан эмес. Баардык эле адамдар бул нерсени мойнуна алып келген. Аллах Таала жараткан. Аллах Таала бул аламдарды башкарып туруусуну баарыны Аллахтын кудретинин мойнуна алып келишкен. Кээ бир эле адамдар Фираунга окшогон, жана ошондой эле атеисттерге окшогон кээ биркилер эле азыркы күндө мулхиттер, динсиздер, Аллах Тааланын бар экенин, Кудай бар экендигин четке каккандар бар. Булар бирок чынында алар иш жүзүндө сөз менен четке какканы менен жүрөгүндөгү нерсени, жүрөгүндөн ошол нерсени четке кага алышпайт. Анткени адам баласы фитратынан, жаратылышынан ошол нерсе менен жаралган. Ал адам баласы жаратылышынан эле Аллах Тааланын улук зат, ушул аламдарды башкарып турган, ушул аламды жараткан улук зат бар экендигини жүрөгүнөн сезет, ал нерсени билет. Кудай жок дегендер дагы баардыгы жүрөгүнөн сезет. Жада калса Фираун өзүнө кудаймын, мага сыйынгыла деген Фираун дагы бул нерсени жүрөгүнөн четке кага алган эмес. Аллах Таала Кур'ан Керимде Фираун жөнүндө айтат: "Важахаду биха вастайқанатха анфусухум зулма ва улува". Ал Фираун дейт, жахат кылды, көкпеттик кылып, текебирчилик кылып, зулумдук менен ошол нерсени четке какты дейт. Бирок анын вастайқанатха анфусухум, алардын ичинде, жүрөгүндө алар ал нерсени
толук ишенип билип турушчу дейт. Алар ушу текебирчилик менен, зулумдук менен гана четке кагышкан. Жүрөгүндөгү нерсени четке кагалган эмес. Ошондой эле азыркы күндө да кимде ким Аллах Таала жок десе, Кудай жок десе, ал адам өзүнүн жаратылышына каршы чыгат. Өзүнүн жүрөгүндөгү нерсесине каршы чыгат. Бул нерсени эч ким четке кага албайт. Ушул махлукаттардын баардыгы Аллахтын барлыгына, Аллахтын улуктугуна, Аллахтын кудретине, Аллах Тааланын бул аламдарды башкарып туруусуна далил боло турган нерселерден де бул алым айтып жатат. Эми андан кийин башында айтып өттү, "Ман Раббук", кабырда суралат деп. "Ман Раббук" деп суралат. Сен Раббың ким деп. Рабб дегендин мааниси, Раббың ким деп сураганда, ошо Рабб дегендин мааниси эмне деп дегенде бул алым айтып жатат. "Ва Раббу хувал ма'буд". Рабб дегендин мааниси дейт, ал сыйынылуучу, ибадат кылууга татыктуу болгон сыйынылуучу зат. Ошол ма'буд деген, Раббдын мааниси ма'буд деген, ибадат кылынуучу деген маани деп айтып жатат. Эми шариятта Рабб деген эки түрдүү келет. Рабб дегенде жаратуучу, аламдарды башкаруучу деген мааниде да келет. Бирок Рабб дегенде ошол сыйынылуучу, ибадат кылынуучу деген мааниде да келет. Ошону баяндап айтып жатат. Демек кабырда сенден "Ман Раббук" десе, сени ким жаратты деген мааниде эмес. Адам баласы бул нерсени тааныйт, мойнуна алат. Ким жаратты деген суроо берилет деген маани эмес. Сен Раббың ким? Кимге ибадат кылып жүрдүң? Кимге сыйынып жүрдүң? Ошол нерседе суроо болот. Ошону баяндаш үчүн ушундай деп айтып жатат. Анткени кээ бир жамааттар бар, бул дүйнөдө адам баласыга зарыл, негиздүү болгон нерсе бул Аллах Тааланын тануусу дейт. Бул аламдарды жаратуучусуну тануусу. Мени жаратуучу, башкаруучу, бул аламдарды башкаруучу, ошону билсең болду, жетишиктүү деген ушул таухид деп айтышат. Кабырга кирсең дагы "Ман Раббук" деп ушул жөнүндө сурайт деп айтышат. Бул алым ошого жооп кылбай айтып жатат. Рабб дегендин мааниси шариятта ма'буд, сыйынылуучу деген мааниде келет. Сен Раббыңды жаратылышыңан эле таныйсың, Рабб бар экенин билесиң. Бирок сен ошо Раббың кимге ибадат кылдың, кимге сыйындың, ошол нерсе жөнүндө суроо болот кабырда. Ошон үчүн бул алым айтып жатат. "Ва Раббу хувал ма'буд", Рабб дегендин мааниси ал сыйынылуучу, ибадат кылынуучу деген маани деп айтып жатат. Буга далил дейт. "Ва далилу каулуху та'ала". Аллах Тааланын сөзү: "Я айюханнас убуду раббакумуллази халакакум валлазина мин кабликум лааллакум таттакун". Эй адамдар, силерди жана силерден мурункуларды жараткан өзүңөрдүн Раббыңарга ибадат кылгыла дейт. Бул жерде Аллах Таала Раббыңарга ибадат кылгыла, Раббыңарга сыйынгыла дейт. Демек Рабб деген сыйынылуучу деген, Рабб деген ибадат кылынуучу деген маани деген алын ушул сөздү далил кылып атат. Рабб деген эмне десе, ибадат кылынуучу, сыйынылуучу. Силер Раббыңарга, силерди жараткан, силерден мурункуларды жараткан Раббыңарга ибадат кылгыла. Жаратуучу жалгыз Аллах Таалабы, демек сыйынылуучу да жалгыз Аллах Таала болуш керек. Ошон үчүн Рабб дегендин мааниси бул сыйынылуучу деген мааниде да келет деген ушул аятты далил кылып атат. Аллах Таала бул аятта айтты: "Силерден мурункуларды жана силерди жараткан Раббыңарга, өзүңөр Раббыңарга ибадат кылгыла, балким силер такварак болорсуңар" дейт. Аяттын уландысы да: "Аллази жа'ала лакумул арда фираша вас самаа бинаа ва анзала минас самаа'i маa'ан фа ахраджа бихи минас самарати ризқан лакум фала таж'алу лиллахи андада ва антум та'ламун". Силерге жерди тегиздик жашаганга ыңгайлуу кылып берген, жана үстүңөргө асманды куруп берген, жана ошол асмандан силерге суу түшүргөн, ошол суу менен жер жемиш, мөмө жемиштерди ырыскы кылып чыгарып берген Раббыңарга ибадат кылгыла дейт. Ушул нерседен аяттын уландысында айтат: "Фала таж'алу лиллахи андада ва антум та'ламун". Ушунун баарын билип туруп силер Аллах Таалага шериктерди кылбагыла, теңдештерди кылбагыла дейт. Ага ибадатта, ага эч бир Аллахтын өзүнө гана таандык болгон нерселеринде шерик кылуу болбойт. Бул аят Курандагы эң биринчи буйрук менен эң биринчи кайтарган нерсе болуп эсептелет. Куранда ачып окуй турган болсок, Бакара сүрөсүндө 3-чү бетинде келет: эң биринчи буйрук Аллах Таала адамдарды, пенделерди, өзүнүн пенделерини ага ибадат кылууга буйруган. Бул адамзаттын мурунку сабактарда өткөндөй, адамзат менен жиндин бул дүйнөгө келүүсүнүн максаты, жаралышынын максаты болгон нерсе бул Аллах Таалага кулчулук кылуу, Аллах Таалага ибадат кылуу.
Ошол себептен Аллах Тааланын эң биринчи пенделерге буйруган, өзүнүн Куран китебинде эң биринчи буйруган нерсеси силер өзүңөрдүн Раббыңарга ибадат кылгыла дейт. Ошондой эле Курандагы эң биринчи кайтарык, Аллах Тааланын эң биринчи кайтарган нерсеси ушул аяттын аягы силер өзүңөрдүн Раббыңарга башка бирөөлөрдү шериктерди кылбагыла дейт. Демек, бул аяттан түшүнө турган нерсе Аллах Тааланын буйруктарынын ичинен эң негиздүүсү, эң улугу бул ибадатка буйругандыгы. Аллах таухид, ошол Аллахты ибадатта жалгыздоо, ошол таухид деп коет, ошол нерсе эң негиздүү нерсе. Ал эми ошондой эле Аллах Таала кайтарган, тыйган нерселердин, күнөөлөрдүн ичинен эң коркунучтуусу бул Аллах Таалага ширк кылуу. Ошол себептен Аллах Таала Куранда эң биринчи пенделерди кайтарганда ага ширк кылуудан кайтарып, силер ага шериктештерди кылбагыла деди. Андан кийин Ибн Касир рахимахуллах тафсир алымы Ибн Касир деген алымдын сөзүн алып келатат, ушул аятты чечмелеген. Бул аятта Аллах Таала бизге жерди жашаганга ыңгайлуу кылып берген, асманды үстүбүзгө куруп берген, жаңбыр түшүргөн, суу түшүргөн жана бизге ырыскы кылып берген, ошол нерселерден чыккан нерселерди. Ошонун баарыны баяндады. Эми Ибн Касир айтып жатат. Кала Ибн Касир рахимахуллах таала: "Ал-халиқу ли хазиhi al-ashya huwa al-mustahiqqu lil-ibada." Чынында ушул нерселердин баарын жараткан зат дейт. Жаратуучу ошол гана чыныгы ибадатка татыктуу дейт. Анткени жаратпаган, өзү жаралган нерсе ибадатка сыйынууга татыктуу эмес. Ибадатка жараткан зат, ушулардын баардыгын башкарган, ушулардын баарыны жараткан кудуреттүү зат ошол гана ибадатка татыктуу. Ибн Касир рахимахуллах ушинтип айтып жатат. Ушулардын баардыгын кылган зат чынында ошол гана ибадатка татыктуу дейт. Азыркы күндө көптөгөн бутпарастар, теңирчилер, алар не жаралынган, өздөрүнө окшогон эле махлукка сыйынышат. Мисалы үчүн тоо ташка сыйынышат. Буттарды өздөрү колдору менен жасап алышып, ошол нерселерге сыйынышат. Жана ошондой эле жаныбарларга, уюга сыйынат, ар кандай нерселерге сыйынат. Алардын баардыгы бир чымын дагы жарата албайт. Канчалык чоң болбосун, канчалык улук болбосун, ал махлук, жаралынган. Биз мусулмандар кимге сыйынабыз? Ошондой чоң махлукаттардын баардыгына чоңдугуна карабастан жараткан, баарын жаратуучусу болгон Аллах Таалага ибадат кылабыз. Жогоруда окуп өткөн аятта Аллах Таала айтып жатат: "Ла тасджуду лиш-шамси ва ла лил-камар, васджуду лиллахи аллази халакахунна ин кунтум ияху та'будун." Силер күнгө дагы, айга дагы ибадат кылбагыла дейт. Силер ошол күндү дагы, айды дагы жараткан Аллах Таалага ибадат кылгыла дейт. Биз демек бир улук нерсени көрүп калсак эле, чоң нерсени көрүп калсак эле, ага сыйынып кетпейбиз. Биз деген мусулмандар ошол улук нерселерди, чоң нерселердин дагы баарыны жараткан Аллах Таалага гана ибадат кылабыз. Аллах Таала ушул нерсеге буйруп атат. Силер күн менен ай канчалык улук болсо дагы, канчалык эме болсо дагы аларга сыйынбагыла, силер Аллахка гана сыйынгыла. Ошолорду жараткан Аллах Таалага гана сыйынгыла дейт. Чынында сыйынууга ылайыктуу бул жаратуучу гана татыктуу болот. Ал эми жаралынган нерселер баардыгы махлук, баардыгы тең жаралынган Аллахтын махлуктары, алар эч качан ибадатка татыктуу болбойт. Не себептен адамдар ар нерселерге сыйынып кетет. Уюга сыйынат, буттарга сыйынат, тоо ташка сыйынат. Анткени адам баласы жаратылышынан эле ибадатка тартылып турат. Руху, адам баласынын денеси, мисалы үчүн тамак ашка муктаж болгон сыяктуу эле, тамак аш жебесе ачкадан өлөт. Ошол сыяктуу эле муктаж болгон сыяктуу эле адамдын жүрөгү, руху болсо ибадатка сыйынууга, кулчулук кылууга муктаж. Ошол нерсе менен адамдын руху азыктанат. Ошол себептен адам баласы кайда жашабасын, кайсы жерде болбосун, ал адам ошол бир нерсеге сыйынууга тартылып турат. Ибадат кылууга тартылып турат. Ошон үчүн ошол ибадатты биринчиден туура сыйынылуучуну, туура ибадат кылынуучу затты таппасак, жана ошондой эле ибадатты туура кылуу жолун таппай турган болсок, анда сөзсүз түрдө ал башка нерселерге сыйынып, туура эмес нерселерге сыйынат, жана ошондой эле туура эмес жолдор менен ибадат кылып кетишет. Азыр мисалы үчүн башка диндегилерди, бутпарастарды, уюга сыйынган, башкаларды карай турган болсок, өздөрүнүн акылынан чыгарып алышып, ар кандай ибадаттарды кылышат. Жана ошондой эле өздөрү бир нерсени улук, жакшы деп билсе, ошол нерсеге сыйынып кетет. Анткени адам баласы ар дайым сыйынууга тартылып турат. Руху ошол менен азыктанат.
Эгерде ибадат кылбаса, сыйынбаса, жүрөгү кысылып, суусайт ошол ибадатка. Ошон үчүн адам баласы эң биринчи адам баласыга негиздүү, зарыл болгон нерсе биринчи өзүнүн илахыны, сыйынган затыны кимге кулчулук кылат, ошол нерсени туурatan билиш керек. Ал ким? Ошол жаралынган нерселер эмес, ошо жаралынган махлукаттардын баарын жараткан Аллах Таала. Андан кийин Аллах Тааланы танып коюп эле жетиштүү эмес, Аллах Таалага ибадат кылганда дагы туура ибадат кылыш керек. Бул нерсе ибадаттын кабыл болуу шарттары жөнүндө келет. Ал нерсени баяндап кетебиз кеңирээк. Бул алым эми айтып жатат. Аллах Таала ибадатка татыктуу дегенден кийин Аллах Тааланын ушул жерге чейин Аллах Тааланы таанытуу жөнүндө айтты. Ман Раббук деген суроого жооп берди. Сен Раббың ким деген суроого жооп кылып, жана Раббыңды кантип тааныдың, кайдан тааныдың деген суроого ушул жерге чейин жооп берди. Эми мындан кийин ушул Ман Раббук деген, сен Раббың ким дегенден кийин Аллах Таала дедикпи, ошол Раббыңдын акылары, пенделердеги акылары эмне? Ошол жөнүндө айтат эми. Эми Аллах Таала ошол буйруган ибадаттын түрлөрүнөн дейт. Аллахтын бул жерден баштап Аллахтын пенделердеги болгон акылары жөнүндө айтып жатат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтат, Сахих Бухари Муслимде келген хадисте. Чындыгында Аллах Тааланын пенделердеги акысы дейт бул. Ага эч бир нерсени шерик кылбай ибадат кылуулары дейт. Ушул Аллахтын пенделердеги акысы. Эми ушул Аллахтын пенделердеги акылары жөнүндө ибадаттын түрлөрү жөнүндө баштады. Аллах Таала бизге буйруган ибадаттардын түрлөрүнөн дейт. Ислам дейт, иман, вал ихсан, жана ошондой эле ихсан дейт. Жана ад-дуа, дуа кылуу, вал хауф, коркуу Аллахтан, вал ража, Аллахтан үмүт кылуу, ват таваккул, Аллахка таваккул кылуу, вал рагба, жана Аллахка суктанган абалда ибадат кылуу, вал рахба, Аллахтан корккон абалда ибадат кылуу, вал хушу, Аллахтын алдында өзүң төмөн алган абалда ибадат кылуу, вал хашия, хашия дагы бул коркуунун бир түрү Аллахтан. Вал инаба, жана Аллах Таалага кайтуу, вал истиана, Аллахтан жардам суроо, вал истиаза, Аллахтан коргонуу тилөө, вал истигаса, жана Аллахтан куткаруу тилөө, вал забх, Аллах Таалага курбандык кылып кан чыгарып ибадат кылуу, вал назр, Аллах Таалага назр кылуу, ва гайра залика мин анва' ал-ибада аллати амара Аллах биха куллуха ва далилу каулуху таала ва анна ал-масаджида лиллахи фала тад'у ма Аллахи ахада. Жана ушул сыяктуу дейт. Буларды жалпы мисал катары эскерди. Ушул сыяктуу жана Аллах Таала буйруган баардык ибадаттар дейт. Андан кийин Аллах Таала сөзү далил дейт. Ва анна ал-масаджида лиллахи фала тад'у ма Аллахи ахада. Ибадаттардын баардыгы Аллахтын өзүнө гана болуу керек экендигине далил деп айтып жатат. Чындыгында ибадат кылуучу жайлар жалгыз Аллахка гана таандык. Силер ага эч бир нерсени кошуп, Аллах Таалага дуа кылбагыла, Аллах Таалага ибадат кылбагыла дейт. Башка бирөөлөрдү Аллах Тааланын ибадатында башка бирөөлөрдү шерик кылбагыла деп Аллах Таала бул аятта айтып жатат. Бул алым эми бул жерде ушул ибадаттын түрлөрүнү жалпысынан эскерди. Бул жерде көбүнчө тилдин, жүрөктүн амалдары болгон ибадаттарды эскерди. Эми намаз, орозо, зекет деген диндин негиздери кайда десе, аны экинчи бөлүктө Ома динук, сен диниң эмне деген суроого жооп бергенде, анда исламдын негиздери, имандын негиздери болгон нерселерди анда айтып өтөт. Азыр бул жерде Аллахтын укуктары болгон таухидке байланыштуу, жүрөктүн амалдарына байланыштуу нерселерди эскерип атат. Жана ошондой эле бул ишенимге ла илаха иллаллах, Аллахтан башка ибадатка татыктуу зат жок деген калиман ушуга байланыштуу, ушуну бузуучу нерселерди, ширк болуучу, Аллах Таалага ушул нерселерде ширк кылып адамдар Аллах Таалага башка бирөөлөрдү шериктеш кылышып бузушат, Аллахтын укуктарыны башка бирөөлөргө арнашат ушул ибадаттын түрлөрүндө. Ошол себептен ушул ибадаттарды, ошол ла илаха иллаллахка байланыштуу ибадаттарды эскерди. Исламдын биринчи түркүбү болгон. Андан кийин айтып жатат, эми бул жерде жалпы эскерди, эми ушул нерселердин баарын ибадат экендигини чечмелеп, ар бирине далил менен эскерет. Биз башында айтып өттүк, бул алым ар бир сөзүнө Курандан же аяттан же алымдардын сөзүнөн далил алып келет деп. Бул азыр бул ибадаттарды ибадат экендигине далил алып келген жок, бирок эми жалпы эскерди бул жерде. Анткени жалпы эскерди. Эми ушулардын ар бирини чечмелеп, ар биринин далили менен эскерет.
Бул алма айтып жатат. Фаман сарафа минха шай'ан ли гайрилlah фахуа мушрикун кафир ва далилу каулуху та'ала ва ман yad'u мa'аллахи илахан ахар ла бурхана лаху бихи фа иннама хисабуху инда раббихи иннаху ла юфлихул кафирун. Кимде ким ибадаттардын кандайдыр бир түрүнү дейт Аллахтан башкага арнай турган болсо, анда ал мушрик, динден чыгат, кафир болот дейт. Буга далил дейт. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтып жатат: "Ва ман yad'u ma'аллахи илахан ахар ла бурхана лаху бихи." Кимде ким Аллах Таалага башка бирөөнү, Аллах Тааладан башка илахка дейт, дуа кылса, ибадат кылса, далили жок, дуа кылса, ибадат кылса, далили жок деген сөз бул жерде. Анын эч кандай далили жок деген мааниде. Анын далили жок дейт. Фа иннама хисабуху инда рабби, анын эсеп кысабы анын Раббысынын жанында дейт. Иннаху ла юфлихул кафирун. Чындыгында ал Аллах Таала кафирларды ийгиликке жеткизбейт деп бул аяттын аягында Аллах Тааладан башкага дуа кылгандарды, Аллах Тааладан башкадан ибадат кылгандарды, Аллах Тааладан башкага ибадат кылгандарды кафир деп атап жатат. Чындыгында ибадат бул Аллахтын гана акысы. Аллах ибадаттын бардык түрү Аллахтын акысы. Аллах Таала ал ибадатта эч бир шерикти каалабайт. Ибадаттын кандай бир түрүнү, кайсы бир түрүнү Аллахтан башкага арнай турган болсо, ал чоң ширк, динден чыгаруучу амал болуп эсептелинет. Биз ширк жөнүндө айтканда айттык, ширк деген бул Аллахтын өзүнө гана таандык болгон нерселерди башка бирөөгө арноо деп. Бул ошол ибадат деген Аллахтын өзүнө гана таандык болгон нерселерден. Кимде ким аны Аллахтан башкага арнай турган болсо, ал ширк кылган болот, динден чыгаруучу амал кылган болот. Эми бул алым ушул жана жалпы эскерип өткөн ибадаттарды ар биринин далили менен эскерип атат, чечмелеп баштады. Айтып жатат: "Ва фил хадиси ад-дуа муххул ибада ва далилу каулуху та'ala ва qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Hadiste келет дейт. Биринчи дуа жөнүндө баштады. Hadiste келет дейт. Дуа ибадат экендигине далил hadiste келет, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты дейт: "Ад-дуа муххул ибада." Дуа бул ибадаттын мейси, ибадаттын башы деп айтып жатат. Бул hadисти кээ бир алымдар сахих эмес, даиф деп айтышкан. Бирок башка хадис бар сахих. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ад-дуа хуал ибада." Дуа бул ошол ибадат деп атат. Дуа деген бул ибадат деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахих хадисте айтып жатат. Жана ошондой эле Аллах Тааланын сөзү далил болот дейт. Раббыңар айтып жатат дейт. Ва qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Силер Раббыңар айтып жатат: "Мага дуа кылгыла, мен силердин дуаңарга жооп берем" деп. Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Чындыгында мен ибадатыма текебирчилик кылгандар, алар тозокко кор болгон абалда киришет деди. Ушу жерден ушинтип ибадаттардын эскерген ибадаттардын ар бирине ошол ибадат экендигине далилдерди алып келип баштады. Эми буларды чечмелеп кирерден мурда ибадатка байланыштуу кээ бир нерселерди айтып өтө турган болсок, кээ бир маселелерди. Биринчиден ибадат деген эмне? Ибадат деген алымдар айтышат, ибадатты чечмелеп. Исмун жамиун ли кулли ма юхиббуху Аллаху таала ва ярдаху минал аквали вал аф'али az-захирати вал батина. Бул ибадат деген ушундай нерсе дейт. Бул бардык ички жана сырткы сөздөрдү жана амалдарды камтыган нерсе дейт. Жүрөктүн амалдары болсун, тилдин амалдары болсун, дененин амалдары болсун, Аллах Таала жакшы көрүп, ыраазы болгон бардык амалдар бул ибадат дейт. Эми Аллах Таала жакшы көрүп, ыраазы болгон бардык амалдар, жүрөктүн амалы болсун, тилдин амалы болсун, дененин амалы болсун, ибадат деп айттык. Ошол Аллах Таала жакшы көргөн кандайдыр бир амалды жакшы көрөрүн кайдан билебиз? Биз Аллах Тааланын кандайдыр бир амалды жакшы көрөрүнү Аллах Тааланын буйруктары аркылуу билебиз. Эгерде Аллах Таала кандайдыр бир амалга буйруган болсо, ал ибадат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кандайдыр бир амалга буйруган болсо, ал дагы ибадат. Жана ошондой эле Аллах Таала ошол кандайдыр бир амалды кылган адамдарды мактаган болсо, ал дагы ибадат. Анткени Аллах Таала ошо жакшы көргөн нерселерин мактайт. Же болбосо Аллах Таала кандайдыр бир амалга кылса сооп бар, же бейшейлеринен деп, ошолорду кылгандар бейшейлеринен болот деп мактаган болсо, анда алар дагы сооптарды убада кылган болсо, ал дагы ибадат болуп саналат. Биз Аллах Тааланын тагыраак айтканда, ошол Кур'ан, сүннөт аркылуу ибадаттарды билебиз. Аллах Тааланын жакшы көргөн жана Аллах Таала ыраазы болгон амалдарды. Эми алымдар айтышат, ибадат 4 нерседен чыкпайт дейт. Ибадат бул же буйруктар болот, же кайтарган нерселер болот. Ибадаттар ушул эки нерседен турат. Буйруктар
жана кайтарган нерселер. Аллах Таала жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буйруган нерселер болсо, анын баары ибадат болуп саналат. Жана ошондой эле Аллах Таала жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кандайдыр бир нерседен кайтарган болсо, ошолордон тыйылуу, таштоо бул дагы ибадат болуп саналат. Ушул эки нерсе жалпысынан ибадат. Эми ушул эки нерсе экиге бөлүнөт. Биринчиси буйруктар милдеттүү түрдө важип болгон. Фард дейт, важип дейт, милдеттүү түрдө болгон. Аллах Тааланын буйруктары милдеттүү түрдө ар бир адам аткарыш керек, аткарбаса күнөөкөр болот. Аткарса чоң-чоң соопторго жетишет. Бул важип деп милдеттүү түрдө болгон. Ал эми экинчи бөлүгү болсо милдеттүү түрдө эмес, ыктыярый түрдө, каалоо, адам каалоосуна байланыштуу. Аллах Таала жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үгүттөгөн, ошол нерсени кылууга үгүттөгөн, буйруган, бирок милдеттүү түрдө эмес. Кимде ким аткарса соопко жетишет, кимде ким таштаган болсо күнөөкөр болбойт. Бул сүннөт. Ушул буйруктар ушу эки бөлүктөн турат. Милдеттүү түрдө же болбосо адамдын каалоосуна байланыштуу болгон. Ал эми кайтарган нерселер да ушундай. Кайтарган нерселер биринчи бөлүгү милдеттүү түрдө, сөзсүз түрдө ташташ керек. Мисалы үчүн зына кылуу, арак ичүү сыяктуу, ширк кылуу, ушуга окшогон милдеттүү түрдө бул амалдарды ташташ керек. Кимде ким таштабаса күнөөкөр болот, чоң күнөөкөр болот. Жана ошол таштаган амалына жараша күнөөсү. Ширк кылган болсо динден чыга турган деңгээлге чейин. Ушундай алардын кыяматта жазасы болот. Ошондой буйрук, ошондой кайтарган нерселерди таштабаса, анын күнөөкөр болот жана кыяматта жазасы бар ал нерселердин. Ал эми экинчи түрү болсо милдеттүү түрдө эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана Аллах Таала Куран Каримде пайгамбар сүннөттөрүндө таштоого үгүттөгөн, бирок милдеттүү түрдө эмес. Кимде ким таштай турган болсо ошондой амалдар, ал соопко жетишет. Кимде ким таштабай турган болсо, ал күнөөкөр болбойт. Муну макрух деп коет. Демек ибадат ушул 4 нерседен чыкпайт. Буйрук же болбосо кайтарактар, буйруктар эки түрдүү болот, жана кайтарган нерселер дагы эки түрдүү болот. Ушул нерселер ибадат жалпысынан. Ибадатты билишибиз үчүн ушул нерселерди карашыбыз керек. Аллах Таала Куранда кайсы нерселерге буйруп атат, пайгамбарыбыз кайсы нерселерге буйруп атат, кандай негизде буйруп атат, милдеттүү түрдө же адам каалоосуна жараша ушул нерселер бул ибадат болот. Эми ушул бардык ибадаттын түрлөрү көп. Жана айтып өткөн ибадаттар, намаз, ороза, зекет, жана ата-энеге жакшылык кылуу, тууган урукка жакшылык кылуу, садака кылуу, ушуга окшогон ибадаттын түрлөрү өтө көп. Үй бүлөңө, бала чакаңа жакшы мамиле кылуу, аларды багуу, бүт ибадаттын түрлөрү көп. Ошол ибадаттардын Аллах Тааланын алдында кабыл болуусу үчүн эки негиздүү шарты бар. Ушул эки негиздүү шарттын бирөөсү гана жок боло турган болсо, ал ибадаттар кабыл болбойт Аллахтын алдында. Аллахтын алдында жараксыз болуп саналат ал ибадаттар. Биринчи шарты болсо, ошол ар бир ибадатты кыларда, ибадат кылып атам деген адам Аллах Тааладан сооп үмүт кылып, ошол мага Аллах Таала кыяматта соону берсин дей турган болсок, ошол ибадатты биринчи ихлас болуш керек. Ошол биринчи шарты ихлас болуш керек. Ихлас дегендин мааниси ошол ибадат биринчиден Аллах Таалага гана арналыш керек. Аллахка гана кулчулук кылышыбыз керек. Ошол ибадатыбыз менен. Экинчиден ошол ибадатыбыздан максатыбыз бир гана Аллахтын ыраазылыгын көздөгөн гана максат болуш керек. Аллах Тааладан сооп үмүт кылган гана максат болуш керек. Биз башка ошол ибадатыбыз менен башка нерселерди дүнүйөлүк максат кылбашыбыз керек. Эл көрсүн, эл мактасын, эл сүйлөсүн деген өзүнү реклама кылуу, саясий реклама кылуу, ушундай жылдыз болуу деген нерсе болбош керек. Биз ошол ибадатыбыздын аркасынан бир гана Аллах Тааладан сооп үмүт кылышыбыз керек. Ушул ихлас деп коет. Ошондой ибадаттар гана кабыл болот. Эгерде ушул ибадаттын ушул шарты жок болсо, ихлас жок болсо, ушуну кылып элге мактанып алайын, өзүмдү реклама кылып, пиар кылып алайын, элге көрүнүп алайын, эл мени сүйлөсүн деген максаттар болсо, андай ибадаттар үчүн кыяматта эч бир сооп жок, тескерисинче ал чоң күнөө болуп саналынат. Бул шартка далил Аллах Таала Куран Каримде айтат: "Ва ма умиру илля лиябудуллаха мухлисин лахуддин." Чындыгында алар бир гана Аллах Таалага диндин баары Аллахка гана таандык деп, Аллахка ихлас менен ибадат кылууга гана буйрулушту дейт. Бейна сүрөсүндө келет бул. Ушул Аллах Таала бизди ихласка буйруп, бул аятта ихлас менен гана ибадат кылууга буйрулганыбызды айтып, бул биринчи шартка далил болот. Ошондой эле Сахих Бухари Муслимде келген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ва иннама ликулли имриин ма нава." Чындыгында ар бир адамга нени ниет кылса, ошол нерсеге жетет дейт.
Жакшы ниет кылсаң, ихлас болгон болсо, Аллах үчүн болгон болсо, Аллах Таала ал нерсени сообун берет. Эгерде Аллах үчүн эмес болгон болсо, анда ал нерсенин эч бир сообу жок, тескерисинче күнөө болот. Ошол ниетиңе жараша болот. Бул биринчи шарты. Бардык ибадаттардын кабыл болуусу үчүн ушул биринчи шарты. Экинчи шарты болсо, ошол кандайдыр бир амалды кылаардан мурда ошол нерсе шарият көргөзгөн жол менен болуш керек. Шариятта бар болуусу керек. Шарият ошол нерсени биринчиден ибадат деп атаган болуш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол нерсени ибадат деп атаган болуш керек. Жана ошондой эле ошол аталган ибадатты шарият ибадат деп атаган нерсени, шарият буйруган нерсени ибадат деп үгүттөгөн нерсени ошол шарият кандай көргөзгөн болсо, ошондой гана аткарылышы керек. Ошондо гана кабыл болот ибадаттар. Эгерде бир адам өзүнүн акылынан чыгарып алып эле мен Аллах Таалага ибадат кылам деп туруп, бир нерсени ойлоп табып алып туруп ибадат кыла берсе, ал ибадаттар кабыл болбойт. Анткени ал шариятта жок. Биз ибадат деген эмне дегенде башында айтып өттүк. Ошо Аллах Тааланын буйруктары жана Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буйруктары, жана Аллах Таала кайтарган нерселер, жана Пайгамбарыбыз кайтарган нерселер, ошолорду таштоо дедик. Биз ошолор ибадат деген ошол нерселерден чыкпайт. Кимде-ким ушул нерседен сырткары башка нерселер менен ибадат кыла турган болсо, ал ибадат кабыл болбойт. Жана ошондой эле ошол шарият буйруган нерсени дагы сыпаттарында дагы шарият кандай сыпаттаган болсо, ошондой гана ибадат кылыш керек. Мисал айтып кете турган болсок, бамдат намазыны шарият ибадат кылды, бамдат намазын окушту. 2 рекет сүннөт, 2 рекет фарыз кылды. Сыпаттары ушундай. Ал эми кимде-ким Аллах Таалага мен жакшыраак ибадат кылайын, мен таквараак болоюн деп сүннөтүн 4 рекет окуйм, фарызында 4 рекет окуйм десе, анда ал ибадаты кабыл болбойт. Анткени сыпатында шарият көргөзбөгөн жол менен ибадат кылып атат. Ошон үчүн бул адамдар бидат менен ибадат кылса, бидат деген динге киргизилген, динде жок болгон амалдарды ибадат деп атоо, киргизүү. Ошол шарият көргөзбөгөн бидаттар менен амал кылып ибадат кыла турган болсо, ал ибадаттар кабыл болбойт. Буга далил Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Сахih Бухари Муслимде келген хадисте айтат: "Мен ахдаса фи амрина хаза ма лайса минху фахуа раддун." Кимде-ким биздин динибизде жок болгон бир амалды киргизе турган болсо, ал кабыл кылынбайт, өзүнө кайтарылат дейт. Башка риваятта айтат: "Мен амила амалан лайса алейхи амруна фахуа раддун." Кимде-ким ошол динге ошол амалды өзү киргизбесе дагы, башка бирөө киргизген болсо дагы, ошол амалды аткара турган болсо, динибизде жок болгон амалды кыла турган болсо, ибадат деп ал кабыл кылынбайт, ал өзүнө кайтарылат дейт. Бул ушул ибадаттын 2 шарты кабыл болуш үчүн. Ушул 2 шарт менен гана ибадат кабыл болот. Биринчиси ихлас болуш керек, экинчиси шарият көргөзгөн жол менен болуш керек. Эми шарият көргөзбөгөн жол менен ибадат кылуу, кээ бир адамдарда ихлас бар. Аллах Таала үчүн ибадат кылайын, Аллах үчүн дейт, бирок шарият көргөзбөгөн жолдор менен ибадат кылышат. Мисалы үчүн өтө көп бидаттын түрлөрү көп. Кээ бир жерлерде мисалы үчүн этият пешин дешет. Этият пешин деп жума окугандан кийин жумам кабыл болбой калса, аркасынан этият пешин окуп койсок, ошол ордуна өтүп кетет дейт. Этият пешинин кабыл болбой калса, дагы этият пешин окуш керекпи? Ошентип кете беребизби? Бул адамдардын акылынан чыккан нерсе бул. Бул бидат болуп эсептелинет. Ушуга окшогон бидаттар аркылуу Аллах Таалага ибадат кылуу болбойт. Бул күнөө болуп эсептелинет шариатта. Негизи пайгамбарлардын жиберилген максаты да ушул. Биринчиден 2 максат болсо, биринчиси ушул адамдардын баардыгын силер жалгыз Аллахка ибадат кылгыла, Аллахтын өзүнө ихлас менен гана ибадат кылгыла деп ушул нерсеге чакырууга келген. Адамдарды ушул нерсеге чакырып келген баардык пайгамбарлар. Экинчиси болсо, ошо Аллах Таалага кантип ибадат кылабыз? Кайсы жол менен ибадат кылабыз? Ошол нерсени көрсөтүп келген. Биз пайгамбарыбыз көрсөткөн жол менен гана, пайгамбарыбыздын сүннөтү аркылуу гана ибадат кылабыз керек. Пайгамбарлар ушул нерсе үчүн жиберилген. Силер биринчиден Аллах Таалага ибадат кылгыла деп чакырып келген. Экинчиден, мана мени ээрчигиле, мен кандай көргөзгөн болсом, ошондой кылгыла деп, ошол Аллах Таалага ибадат кылуу жолуну көрсөтүү үчүн келген. Ошол себептен Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Кул ин кунтум тухиббуналлаха фаттабиуни юхиббукумуллах." Эгерде силер айткын, силер эгерде Аллах Тааланы жакшы көрсөңөр дейт, анда фаттабиуни, мени ээрчигиле, Аллах Таала силерди жакшы көрөт деди. Бул аятыл имтихан деп коет. Экзамен, ихтибар, адамдарды текшерүү. Кимде-ким Аллахты жакшы көрөм десе, анда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол нерсесинде чынчыл болсо, Аллахты жакшы көрүүсүндө чынчыл болсо, анда пайгамбарыбыз көргөзгөн жол менен гана ибадат кылыш керек. Ушул 2 шарттын бирөөсү жок болсо,
ибадаттар кабыл болбойт. Эми ушу ибадаттын түрлөрүнө кирди. Биринчиси дуа. Муну айтып өттүк, дуа деген бул ибадат. Дуанын ибадат экенине далил деп хадисти жана аятты окуп өттүк. Эми дуанын мааниси, сөздүк мааниси бул кайрылуу, чакыруу деген маани. Кайрылуу, чакыруу. Шариатта дуа деген сөз келсе, ал ушу кайрылуу, чакырууну да камтыйт жана ошондой эле ибадаттардын баардыгы дуа деп аталынат. Кимде ким Аллахтан башкадан дуа кылып сурай турган болсо, кайрылып чакырып сурай турган болсо, анын абалы эки түрдүү. Биринчиси болсо, жаныңда угуп турган адамдан колунан келе турган нерсени кайрылып сурасаң. Паланчы мындай кылчы мага деп сурасаң, бул ширк болбойт. Бул уруксат берилген. Бул да дуа деп аталынат. Ал эми Аллахтын гана колунан келе турган нерселерди махлуктан, башка нерселерден сурай турган болсо, дуа кылып, ал ширк кылган болот. Ибадатта Аллах Таалага ширк, ошол ибадатта ушул дуа Аллахтын өзүнө гана таандык болгон нерселерди башка бирөөдөн суроо, бул ширк болот. Ал эми Аллахтын өзүнөн суроо, бул ибадат болот. Мисалы үчүн, күнөөлөрдү кечирүү, бейишке киргизүү, тозокко киргизүү бул Аллахтын гана колунан келе турган нерселер. Паланчы менин күнөөмдү кечир, паланчы аулия менин күнөөмдү кечир дей турган болсо, ал ширк кылган болот. Жана ошондой эле кабырда жаткан өлүктөрдөн, же болбосо алыста болгон валилерден, аулия деп валилерден, ошолордон өзүнүн кажетини, муктаждыгын сурай турган болсо, бул да ширк кылган болот. Анткени ошолордон сураган адамда ушундай ишеним болот. Канча адамдар баары тең бир убакытта, бир заматта дуа кылып, ошол валиден, паланчы валиден сурасаң, же паланчы Хасандан, Хусейнден, Алиден, Абубакирден, Умардан, пайгамбарыбыздан, ушу кабырда жаткандардан дуа кылып сурасаң, алар дуаңды угат. Бардык адамдар дуа кылса да, бир маалда дуа кылса да угат. Жана бардыгынын дуасын түшүнөт, жана ошо баарынын дуасына жооп берет, максатын аткарат деген ишеним бар болот. Бул нерселер, бул сыпаттар адамдардын тилдерин айырмасына карабастан, баарын бир заматта сүйлөөсүнө карабастан, алыстыгына карабастан, баарынды бир заматта угуу, бул Аллахка гана таандык сыпат. Пайгамбарлар Абу Бакр, Умар, ал тирүү болсо дагы адамдар баары бирдей сүйлөсө, алыста туруп сүйлөсө, аны угушпайт. Өлгөндөн кийин аны укпайт. Кимде ким ушундай угат деп ишенген болсо, ал Аллахка гана таандык сыпатты Аллахтан башкага арнаган болот. Ушундай дуа кылса. Жана ошондой эле ал дуама жооп берет дейт. Айтышат, кажетиңе жооп берет дейт. Ал кабырда жатып алып сен кажетиңе жооп берип коюусу эч бир себептерди түздөн түз байланышы жок, себепсиз эле жооп берип коюшу. Бул кажет аткарылсын десе аткарып коюусу, бул Аллахка гана таандык сыпат. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Иннама амруху иза арада шай'ан ан якула лаху кун фаякун." Чындыгында Аллахтын иши дейт, эгерде бир нерсенин болуусун кааласа, кун бол деп айтат, ошо менен болот дейт. Бул Аллахка гана таандык. Эми кимде ким Аллахтан башкадан, алыста жаткан, мүрзөдө жаткан, кабырда жаткан вали болсун, сахаба болсун, пайгамбар болсун, ким болсун, же болбосо тирүү болсо, алыста, сенин жаныңда укпай турган, алыста турган адамдан дуа кылып сурасаң, ал адамда ушундай ишеним болот. Биринчиден, ал каякта болсо да дуа кылсаң угат деген сыпат болот. Билип турат, кайыпты билип турат деген сыпат болот. Кайыпты Аллахтан башка эч ким билбейт. Жана ошондой эле ал менин сураган нерсемди эч бир себеп кылбай эле бол десе болуп калат деген ишеним болот. Бул сыпаттардын баардыгы Аллахка таандык. Ошол себептен Аллахтан башкага кимде ким ушундай нерседе, ушундай сыпатта дуа кыла турган болсо, ал ширк кылган болот. Аллахка ибадатта, дуада ширк кылган болот. Бул эми Аллах ошо башында айтып өттүк, колунан келе турган нерсе, жаныңда турган адамдан сурасаң, ал кайрылсаң, ал ширк болбойт. Жана ошондой эле кээ биркилер айтат, биз ат-тахиятты окуганыбызда ассаламу алейка айюхан наби деп окуйбуз. Пайгамбар, сага салам болсун, тынчтык болсун деп айтабыз. Бул жерде пайгамбарга чакырып кайрылып атпайбызбы тирүү адамдай эле. Демек, пайгамбар угат экен, пайгамбарга кайрылып сурасаң болот экен деген суфилер ушундай далилдерди алып келишет. Бул туура эмес. Анткени шариаттагы ширк болгон дуа бул ошонун аркасынан талап болсо, бир нерсе талап кылсаң, ошондо ал ширк болот. Эгерде өлүк адамга паланчы жакшы адам эдең деп өзүнчө эле мындай андан эчтеке талап кылбай эле
Паланча жакшы адам элең, паланча мындай элең, сага тынчтык болсун, Аллах сени кечирсин деген ушундай сөздөр менен сүйлөсөң, бул ширк болбойт. Сен ага кайрылып аткан жоксуң, андан эч бир нерсе сураган жоксуң, талап кылган жоксуң. Шариатта ширк болгон бул ошол алымдар айтат, эгерде талапты камтыса өзүнө, дуа кайрылганыңда ошол нерседе, ошол адамдан, ошолдон бир талап кылсаң, вали болсун, пайгамбар болсун, ошондон бир максатыңды талап кылсаң, ошондо ал ширк болот дейт. Эми ат-тахиятта болсо биз салам айтабыз, анда биз пайгамбардан эчтеке талап кылбайбыз. Ошондой эле өлгөн адамдарга да жакшы адам менен Аллах сени кечирсин деген кайрылуу менен сүйлөсөң, ал ширк болуп саналбайт. Эми экинчи ибадат хауф, Аллахтан коркуу. Бул коркуу ибадат экендигине далил дейт. Ва далил каулуху таала: "Фала тахафухум ва хафуни ин кунтум муъминин." Силер мушриктерден, кафирлардан, шайтандын аулияларынан, досторунан коркпогула. Силер эгерде момун болсоңар, менден корккула дейт. Бул жерде Аллах Таала өзүнөн коркууга буйрук атат. Демек, Аллахтын буйруктары ибадат болот дедик. Аллахтан коркуу бул ибадат. Балким кээ бир адамдар айтат, Ибн Каййим рахималлах, бул имандын шарты дейт. Аллахтан коркуу. Адамдын жүрөгүндө иман болуш үчүн Аллахтан жүрөгүндө кичине болсо да коркуу болуш керек. Ошондо ал имандуу болот дейт. Эгерде такыр эле Аллахтан коркуу сезим жок болсо, Аллахтан коркуу деген нерсе жок болсо, ал иман жок болот деген майнда айтат. Ал эми коркуунун экинчи деңгээли мустахаб, сүннөт деңгээли бул ошол адамдардын амалына жараша. Канчалык Аллахтан корккон болсо, ошончолук амалы көбөйөт. Важип коркуу, андан кийин сүннөт коркуу. Важип коркуу болсо, ошол важип нерселерди аткарууга түрткү болгон, милдеттүү түрдө. Ал эми сүннөт коркуу болсо, ошол шариаттын сүннөт бүт буйруктарын аткарууга ошол нерсеге түрткү болгон. Бул нерседе адамдар айырмаланат. Канчалык адамдын коркуусу, Аллахтан коркуусу күчтүү болгон сайын, ошончалык Аллах Таалага баш ийүүсү күчтүү болот. Ал эми коркуунун экинчи бөлүгү бул ширк эмес, ибадат эмес бөлүгү бар. Ал ибадат болбойт. Аны Алладан башкага арнасаң дагы ширк болбойт. Мисалы үчүн табигый нерселерден коркуу, адам баласы караңгылыктан корккондугу, же болбосо бир жырткыч хайванаттан корккондугу, же болбосо сага зыян бере ала турган адам болсун, ким болсун, ошолордун жамандыгынан, зыянынан корксоң, бул коркуу ибадат болуп саналбайт. Бул табигый коркуу, күнөө болбойт. Жана ошондой эле коркуунун түрлөрүнөн хауф сир деп коет. Жашыруун коркуу. Мисалы үчүн жүрөктө кээ бир адамдар, аз көпчүлүк адамдарда бар, паланчылар ак сөөктөр, паланчылар төрөлөр дейт. Эгерде аларды наразы кылсаң, алардын көңүлүнөн калсаң, алар сага зыян берип коет. Андан өнбөй каласың, өспөй каласың деп ушуга окшогон жүрөгүндө коркуулары бар. Бул коркуулар ширк болот. Эгерде сен адам качан коркуш керек? Башка адамдан качан коркуш керек? Эгерде зулумдук кылса, анын акысын тез жесе, анда корксо болот. Неге коркот анда дагы? Эгерде анткени ал зулум чеккен адам Аллах Таалага дуа кылса, сага ошо дуасынан тиет. Ошол зулумдукта Аллах Таала дуасына, зулум чеккен адамдын дуасына жооп берет. Ошондо корксоң болот. Ал эми сен зулумдук кылбай эле, сен тескерисинче сага зулумдук кылып, келип кээ бир төрө дегендер бар, ак сөөктөр бар, башкалар бар. Келип элдерден акча талап кылат, ардекелер талап кылышат. Анан адамдар ойлойт, аларга бербей койсоң, алардын көңүлүн калтырсаң, аларды наразы кылсаң, сен аларга өспөй каласың. Же паланчы вали бар, ошого наразы кылсаң, анын көңүлүн ала албасаң, анда сен дагы өспөй каласың деген ушул сыяктуу коркунучтары бар. Булардын баардыгы ширк болот. Анткени алар эч кандай пайда да, зыян да бере албайт. Түздөн түз байланышы жок, эч бир себеби жок, түздөн түз байланышы жок, зыян берүү бул Аллахка гана таандык. Алар ушундай зыян берет. Алыста турса дагы алар жөнүндө сүйлөгөндөн да коркушат. Сүйлөсөң зыян келет деген сыяктуу ушул. Бул байланышы жок, эч бир байланышы жок, алыстан туруп зыян берип коюу бул Аллахка гана таандык. Туура төрө болсун, ак сөөк болсун, мусулман болсун, кафир болсун, шариятыбыз эч кимге зулумдук кылууга буйрубайт. Эч кимге зулум кылбаш керек. Зулум кылсаң корксоң болот. Анткени зулум чеккен адам Аллах Таалага дуа кылса, анын дуасы кабыл болот. Ошол дуадан коркосуң. Ал эми өзү түздөн түз сага эч бир себеби жок, байланышы жок эле зыян берип коет деген коркуу бул ширк болот. Анткени ал нерсе бул Аллахка гана таандык нерсе. Бул коркуу жөнүндө ушундай. Андан кийинки ибадат ар-ража, үмүт кылуу, Аллах Тааланын соогун үмүт кылуу.
Ибадатта Аллах Тааланын кечиримини, Аллах Тааланын магфирасыны, рахматыны, меримдүүлүгүн, райымдылыгын үмүт кылып, бейишке киргизүүсүнү, тозоктон куткаруусун үмүт кылуу бул дагы ибадат. Аллах Таала буга далил дейт, ва далил ража каулуху таала. Аллах Таала айтып жатат дейт. Фаман кана яржу лиқа раббихи фальяъмал амалан салихан ва ла юшрик би ибадати раббихи ахада. Кимде ким Раббысына жолугууну үмүт кыла турган болсо, анда ал жакшы амал кылган болсун. Аллах Таалага ибадатын эч бирөөнү шерик кылбасын дейт. Жана ошондой эле үмүт кылуунун жөнөкөй үмүт кылуу ибадат эмес үмүт кылуу. Сен колунан келе турган бир нерсени үмүт кылсаң, палачы мага мындай берип турат экен деген үмүт болсо, ал ширк болбойт. Бул Аллахка гана таандык нерселерди Аллахтан гана үмүт кылуу керек. Ошол ибадат. Кимде ким ошол нерселерди Аллахтан башкадан үмүт кыла турган болсо, башка бирөөдүн паланчы вали мени бейишке киргизсин деген үмүт болсо, паланчы вали мага мындай тозоктон куткарсын деген үмүт болсо, бул нерселер ширк болуп эсептелинет. Андан кийинки ибадат таваккул кылуу, Аллахка таваккул кылуу. Аллах Таала айтып жатат, буга далил дейт, ва далил каулуху таала. Буга далил ва алаллахи фатаваккалу ин кунтум муъминин. Аллах Таала айтып жатат, эгерде силер момун болсоңор, чыныгы момун болсоңор, анда Аллахка таваккул кылыңар. Ва каулуху таала, жана Аллах Таала башка аятта айтып жатат, ва ман ятаваккал алаллахи фахуа хасбук. Кимде ким Аллахка таваккул кылган болсо, ал ага жетиштиктүү дейт. Таваккул деген бул адам баласы жүрөгүнү себептерин кылып, мисалы үчүн үйүнү жабып кеттиби, култап кетти, эми Аллахка таштадым, Аллахка аманат деп жүрөгүнү Аллахка тапшыруу. Ошол таваккул болот. Бул дагы ибадат болуп саналат. Андан кийинки ибадат вадали рагба ва рахба хушу. Рагба деген Аллахка ибадат кылган абалда суктанган, анын соогуна жетүүгө суктанган абалда. Ва рахба Аллахтан корккон абалда. Вал хушу жана Аллахка өзүң төмөн алган абалда, берилген, төмөн алган абалда ибадат кылуу. Бул нерселер ибадат экендигине далил деп айтып жатат. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтып жатат: "Иннахум кану юсари'уна фил хайрат ва яд'унана рагaba ва раһаба ва кanu lana khashi'in." Эми чыныгы таква момундардын сыпатында, пенделердин сыпаттап айтып жатат. Алар чындыгында дейт, бизге жакшылыктарда жарышат эле, жана шашылышат эле, жакшылыктарда шашылып амал кылышат эле. Жана бизге дуа кылып ибадат кылганда ошондой пенделердин сыпаттап айтып жатат, бизге дуа кылганда, ибадат кылганда ушу суктанган абалда жана корккон абалда жана өздөрүн төмөн алып берилген абалда ибадат кылышат эле дейт. Булардын баардыгы ибадаттар. Ибадатта өзүң төмөн алуу жана ошондой эле суктанган абалда, корккон абалда ибадат кылуу. Эми Аллах бул нерселер ошол Аллахтын өзүндө болгон нерселерге, Аллахка гана таандык нерселерде ушул нерселерди арноо бул ибадат. Кимде ким ошол нерселерди Аллахтан башкага арнай турган болсо, ал ширк кылган болот. Ал эми адамдын колунан келе турган нерселер болсо, адамдын колунда бар нерселерге суктанса, ал нерсе эчтеке болбойт, ширк болуп саналбайт. Андан кийин вадалил хашия каулуху таала фала тахшахум вахшани. Ошо хашия деген дагы бир коркуунун бир түрү дедик. Хашия деген бул коркуунун кандай түрү? Ошол корккон нерсеңди билсең, ошол билген абалда корксоң, ошондо ал хашия деп аталынат. Эми жөн эле корккон болсоң, ал хауф деп аталынат. Мисалы үчүн Аллах Тааладан коркуу, Аллах Тааланын сыпаттарын, Аллах Тааланын улуктугуну билген абалда корккон, бул хашия деп аталынат. Ал эми Аллах Тааланы толук билбестен да Аллахтан коркуу бар болсо, бул хауф деп аталынат. Ошол себептен Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Иннама яхшаллаху мин ибадихи улама." Чындыгында Аллах Тааладан коркуучулар, чыныгы коркуучулар, алар Аллахтын алым болгон пенделери дейт. Анткени алымдар Аллах Тааланын сыпаттарын, Аллах Тааланын азабын, Аллах Тааланын газабын билет. Канчалык улук зат экенин билишет. Ошондой коркууну, алымдардын коркуусуну хашия деп атады. Бул хашия, ошондой коркуу дагы ибадат. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат, ошону ибадат экенине далил кылып бул алым айтып жатат. Аллах Таала айтып жатат: "Фала тахшахум вахшауни." Силер мушриктерден, кафирлардан коркпогула, менден коркула, эгер корко турган болсоңор, менден коркула деп айтып жатат. Андан кийинки ибадаттын түрү бул Аллах Таалага кайтуу. Бул дагы тообага жакын, тообанын майинде. Аллах Таалага ибадатта кайтуу, Аллах Таалага ибадатта берилүү деген майинде. Бул ибадат. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Ва далил инаба каулуху таала ва анибу иля раббикум ва аслиму ла." Силер өзүңөрдүн Раббыңарга кайткыла жана ага моюн сунгула дейт. Кээ биркилер, мисалы үчүн суфилерде көп өздөрүнүн
устаздарына, валилерине кол беришет, башка болот. Ибадатта ошолор үчүн кайтат. Аллах Таала үчүн эмес. Ибадатка кайтуу, тооба кылуу ошолор үчүн болот. Ошого барып кол берип, ошого барып кайтып, же болбосо кийин кол бергенден кайта бузулуп кетип жүргөн болсо, кой кайтайын деп, кайта шейхине барып, ошол валисине барып, ошого барып тооба кылып, ошондой кылып, ошолорго кайтат ибадатта. Кайттым деп сөз берип. Аллах Таалага кайтпайт. Бул кайтуу Аллах Таалага болуш керек. Ал эч кимге барың шарт эмес. Бирөөгө барып, Түркистанга барып, Түркияга барып, бирөөлөргө кол берип, тооба кылып кайтуу шарт эмес. Ал нерсе шариатта жок болгон бидалардан. Кайткан адам Аллах Таалага кайсы жерде болбосун, Аллах Таалага тооба кылып кайтса, ал кайта берет. Бул жерде Аллах Таала айтып жатат: "Силер ванибу иля раббикум." Силер өзүңөрдүн Раббыңарга кайткыла дейт. Раббыңа кайт, ошол жетишиктүү. Ва аслиму лах, жана Аллах Таалага баш ийгиле дейт. Андан кийин жардам суроо, Аллах Тааладан жардам суроо дагы бул ибадат. Фатиха сүрөсүндө келет, буга ибадат экендигине далил айтып жатат: "Ийяка набуду ва ийяка настаин." Сенден гана жардам сурайбыз, сага гана ибадат кылабыз, сенден гана жардам сурайбыз дейт. Бул жерде жардам суроо ибадат. Жардам суроо кандай жардам суроо ибадат? Аллахтын өзүнөн гана колунан келе турган нерселердин баардыгын Аллахтын өзүнөн гана суроо керек. Ошол ибадат. Кимде ким Аллахтын гана колунан келе турган нерселерди башка бирөөдөн жардам сураса, ал ибадат болуп саналбайт. Ал ширк болуп саналат. Мисалы үчүн, баланчы вали мага бала бер, балалуу болушума жардам бер дей турган болсо, бул ширк кылган болот. Анткени балалуу кылуу, балалуу болуусуна жардам берүү бул Аллахка гана таандык нерсе. Ушул сыяктуу. Эми адамдын колунан келе турган нерселерден жардам сурасаң, ал ширк болуп саналбайт. Ал ошо жардам, кандай нерседе жардам сурасаң, ошонун өкүмүнө байланыштуу. Арам нерсе сурасаң, арам болот. Эми жардам суроо ибадат экендигине далил деп хадистен да алып келатат: "Ва идастаанта фастаин билла." Эгерде жардам сурасаң, Пайгамбар саллаллаху алейхи айтып жатат: "Эгерде жардам сурасаң, анда Аллах менен жардам сура, Аллахтан жардам сура" дейт. Андан кийин коргонуу тилөө. Коргонуу тилөө дагы бул ибадат. Коргонуу, бардык жамандыктардан сактоо, эч бир түздөн түз байланышы жок сактоо бул Аллахка гана таандык. Аллахым, мени жамандыктардан сактагын деп. Паланчы вали мени жамандыктардан сактагын. Төрөм, дөөт бирим, баланчым, кызырым мени жамандыктардан сакта десең, бул ширк болот. Жамандыктардын баарынан сактоо бул Аллахка гана таандык. Ошон үчүн анткени бул жерде дуа кылуу, кайрылуу да болуп атат. Ошон үчүн ал нерселер ширк болот. Жардам сураганда коргоо тилөө. Мисалы үчүн жамандыктардан коргонуу тилөө. Согушка кирип баратканыңда бизди жамандыктардан сакта десең, ал Аллахка гана таандык. Сактагын деп сактоо тилөө. Бул дагы дуанын түрлөрүнөн булар дагы. Ошо дуага окшош эле Аллахтын колунан гана келе турган нерселерди башка бирөөдөн коргонуу тилесең, анда бул ширк болот. Аллахтын өзүнө гана таандык нерселерди Аллахтын өзүнө гана арналышы керек. Ушул истиаза, коргонуу тилөө ибадат экендигине далил деп айтып жатат. Ва далил истиаза каулуху таала, истиазанын далили Аллах Таала айтып жатат: "Кул аузу би раббин нас." Айткының, мен адамдардын Раббысы менен коргонуу тилейм деп. Эми адамдардын колунан келе турган нерсени сурасаң, ал күнөө болбойт. Мисалы үчүн, бир жерде жаныңда турган адамга менин аркамдан коргоп тур десең, ал күнөө болуп саналбайт. Колунан келбей турган нерселерди, жок болгон, алыста тургандардан сурасаң, ал ширк болот. Андан кийин истигаса. Истигаса деген бул куткаруу тилөө. Аллах Тааладан куткаруу тилөө. Бул дагы ибадат. Аллах Тааладан кыйынчылыктардан куткаруусуну тилөө, кыйынчылык абалда куткаруу суроо бул ибадат. Бул суфилерде, шияларда көп. Мисалы үчүн, шиялардын аялдары төрөп атканда дагы кыйынчылык абалда төрөттө кыйналса, "Я Али, я Хусейн" дешет. Али, я Хусейн, мени куткар, кыйынчылыктан куткар деген маанинде. Бул деген эч бир түздөн түз байланышы жок. Куткаруу бул Аллахка гана таандык. Аллахтан гана сураш керек. Аллахым, өзүң жардам бер. Аллахым, ушундай кыйынчылык абалдар, Аллахым, өзүң жардам бер, өзүң куткар, кыйынчылыктан мени өзүң чыгар деп. Бул Аллахтан гана сураш керек. Жана суфилер дагы өздөрүнүн устаздарына, шейхтерине: "Вали, паланчы вали, өзүң жардам бер, өзүң колдо" деп, же болбосо сахабалардан сурайт. Абу Бакр, же "Я Расулалла, Аллахтын элчиси, өзүң куткар, өзүң жардам бер" дейт. Өзүң жардамчымсың, дөөт берим, өзүң жардам бер деп. Ушуга окшогон сөздөр көп. Ушундай нерселердин баардыгы бул ширк болот. Мындай абалдарда
Bir гана Аллах Тағаладан гана жардам сураш керек. Аллах Тағаладан гана куткаруу тилеш керек. Адамдардан качан куткаруу тилесең болот? Колунан келе турган нерселерди куткаруу тилесең болот, ал ширк болбойт. Мисалы үчүн бир адам сууга чөгүп кетип аткан болсо, жээкте бирөө турган болсо, паланчы мени куткар, жардам бер десе, бул эчтеке болбойт. Жанакындай абалдарда, кыйынчылык абалдарда, мисалы үчүн согушка кирип кетип атып, мана сатан арбагы өзүң колдо деп, мана сатан арбактардан колдоо тилесе, арбактардан жардам тилесе, ошолордон куткаруусун тилей турган болсо, бунун баары ширк болот. Анткени ал мана сатан арбагы укпайт анын. Укса дагы жардам бере албайт. Эч бир түздөн түз байланышы жок, жардам бере албайт. Ал Аллах Таалага гана жардам берет. Андай эч бир себеби жок, байланышы жок, Аллах Таалага гана жардам берет. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Валлазина тад'уна мин дунихи ма ямликуна мин қитмир." Силер Аллах Тааладан башка дуа кылып жатканыңар дейт, алар бир кытмирге дагы ээлик кыла албайт дейт. Кытмир деген бул курманын данегинин сыртындагы чел кабыкты айтат. Ошол чел кабыкка дагы ээлик кыла алышпайт дейт. Эгерде силер аларга дуа кылсаңар, алар силердин дуаңарды укпайт дейт. Я Хусейн, я Али деп кыйкырсаң дагы, я Расулалла, Аллахтын элчиси, я Абу Бакр, я Умар деп кимге, я паланчы аулия деп дуа кылсаң дагы, ал сенин дуаңды укпайт. Аллах Таала айтып жатат. Мен эмес, Аллах Таала айтып жатат. Валлазина тад'ун ла ясмау дуакум. Эгерде силер аларга дуа кылсаңар, алар силердин дуаңарды укпайт дейт. Валау сами'у мастажабу лакум. Эгерде олар силердин дуаңарды укса дагы силерге жооп бербейт дейт. Эгерде ошо Алиге, Хусейнге, же болбосо Валиге, мана сатан арбагына дуа кылып жардам сурадыңбы кыйынчылык абалда, ал сен биринчиден дуаң укпайт. Экинчиден укса дагы ал жардам бере албайт. Ал Аллах Тааланын алардын андай кудурети жок, Аллах Тааланын сыпаты жок аларда. Илахият сыпаты, кудуреттүү сыпат жок андай. Кун фаякун, бол десе болуп кала турган сыпат жок аларда. Аллах Таалага гана тандык ал сыпат. Бир нерсени бол десе болуп кала турган. Мисалы үчүн төрөттөгү аял кыйналып атканда, Абу Бакр, я Умар, я Али, я Хусейн деп жардам сурап атса, ушул жеңилдеп кал десе, жеңилдеп калгыдай алардын андай кудурети жок. Бул Аллахка гана таандык сыпаттар. Ошон үчүн ошондой эле мана сатан арбадан жардам сурасаң, мана сата болсун десе болуп кала турган нерсе эмес ал. Бул Аллахка гана таандык. Аллах Таала бул жөнүндө айтып атат. Интад'ухум ла ясмау дуаакум. Силер эгерде дуа кылсаңар, аларга силердин дуаңарды укпайт дейт. Валау сами'у дейт. Макул дейт. Алар силер айткандай уккан болсо дагы дейт. Валау сами'у мастажабу лакум. Силерге жооп бере албайт дейт. Андан кийин аяттын уланысында айтат: "Ва яумал киямати якфуруна биширкикум" дейт. Жана силерге кыямат күнү ошолор дейт, силердин ушу ширкиңерге кафир болот. Силер ушул кылганыңар ширк деп ошол нерсени, ошол кылганыңарга кафир болуп четке кагышат дейт. Демек бул нерселердин баарын Аллах Таала ширк деп атады. Ушул нерселерге көңүл буруш керек. Адам баласы тилим көнүп калган деп эле айтып жүрө бербей, ташташ керек. Адамдар азыр көп ушундай. Мана сатан арбагы, дөт пирим, паланчы аулия, Хусейн, Али деген мындайлар көп. Ушулардын баарын ташташ керек. Андан кийинки ибадат забх, кан чыгаруу дейт. Ва далил забх каулу таала. Эми ушу кан чыгаруу ибадат экендигине далил дейт. Аллах Таала айтып жатат: "Кул инна салати ва нусуки ва махяя ва мамати лиллахи раббил аламин, ла шарика лаху, ва бидалика умирту ва ана ауалл муслимин." Айтканың дейт. Чындыгында менин намазым дейт. Жана ошондой эле курбандыгым, кан чыгаргандыгым, ва махяя жана жашоом, ва мамати өлүмүм лиллахи раббил аламин. Аламдардын Раббысы болгон Аллахка гана таандык. Ла шарика лаху. Анга эч бирөөнү шерик кылбайм. Ва бидалика умирту ва ана ауалл муслимин. Мен ушул нерсеге буйрулгам, жана мен мусулмандардын эң башымын, эң биринчисимин деп айткан деп атат. Кан чыгаруу кандай кан чыгаруу ибадат? Кан чыгаруу деген бул ошол анын эти максат эмес бул жерде. Ошо бирдекени союп кан чыгаруу менен ибадат кылынышат, сыйынышат. Бул нерсени бакчылар жакшы билет. Бакчыларда көп бул нерселер. Бакчыга баргандар жакшы билет. Кимде-ким бакчыга барса, же болбосо касидачыга барган болсо дарыланан деп. Алар эмне кылат? Сен дарыланыш үчүн дейт, паланчы жерге барып, кара тоокту союп, ошонун этини жейт дейт. Кара тоокту союп кел дагы паланчы аулияга арнап. Же болбосо паланчы жерге барып кара тоокту союп кел, кара улакты союп кел, жаш улакты союп кел, мындай кылып кел, канын чыгарып кел, анан кийин ошонун этини же дейт. Ошонун эти сага дары деп айтат. Бул бакчылардын шайтандарга ибадат кылдырып аткандыгы, адамдарды шайтандарга ибадат кылдырат. Ошо кан чыгаруу ибадат.
Kandı çıgarуу ибадат. Булар ошо канды аулияларга, шайтандарга арнатып ибадат кылдырып, адамдарды ширк амалдарды кылдырат да, көфүр амалдарды. Анан жалган эле ошонун эти сага дары болот деп ушундай дешет. Бул эти эч кандай дары болбойт. Кара улак болсун, кара тоок болсун, кызыл тоок болсун, ак тоок болсун, анын айырмасы жок. Бирок алар эмне? Алардын максаты ошо адамдарды ширк амалга түшүрүш, адамдарды динден чыгарыш, шайтанга ибадат кылдырыш. Ушинтип көбүнчө касыйдачы, бакшы ушундайларга барса, эң биринчи эле кылган амалдары анын максатын аткарыш үчүн паланчы жерге барып кан чыгарып кел дейт. Паланчы жерге барып мындай кылып кел дейт. Бул нерсе ушундай. Бул кан чыгаруу ибадат, бул адамдарда көп болот. Мисалы үчүн бир кыйынчылык келсе, апат келсе, бале келсе, кыргыздарда дагы бар. Паланчы жерге барып кан чыгарып келиш керек. Аулияларга арнап кан чыгарып келиш керек. Мындай кылыш керек деп кан чыгарышат. Bunun баардыгы ибадат. Жалгыз Аллахка гана арналыш керек. Аллахтын өзүнө гана арналып кан чыгарыш керек. Ал эми конокой эт сойгон кандай болот десе, ал конокой эт сойгондо анын эти максат кылынат. Кан чыгаруу ибадат эмес, ибадат кылуу максат болбойт. Бул жөнөкөй эле нерсе, бул мубах нерселер. Уруксат берилген. Качан ибадат болот? Ошо кан чыгаруу менен сыйынса, кан чыгаруу менен ошол кан чыгаруусуну башка бир нерсеге арнаган болсо, ошол ширк болот. Ошол кан чыгаруу жалгыз Аллах Таалага арналыш керек. Бул ибадаттардын эң чоңунан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте алып келди андан кийин. Ва мина сунна, сүннөттөн хадистен далил дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып жатат, Сахих Муслимде келген хадисте, ла'аналлаху ман забаха ли гайрилlah. Аллах Таала Аллахтан башкага арнап кан чыгаргандарды, сойгондорду лаанат кылды дейт. Лаанат кылсын деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам каргыш айтып жатат. Демек кан чыгаруу ибадат. Ошон үчүн мусулмандардын арасында азыркы күндө өтө көбөйдү мындай. Бакшылар аялдардын арасында өзгөчө кеңири таркаган. Ушул нерсени жеткириш керек. Ол кан чыгар дегендерге барсаң, касыйдачы болсун, башка болсун, алар адамдардын көзүндө өздөрүн молдо кылып көрсөтөт, намаз окуган болуп көрсөтөт, теспелер кармап алышат. Анан ушундай ширк болгон куфр амалдарга буйрушат. Ошон үчүн ушул нерселерге көңүл буруп, бул нерселерди үйрөнүп билишибиз керек. Бул шариаттагы эң чоң күнөөлөрдөн. Андан кийинки ибадат бул назыр кылуу. Назыр деген бул адам баласы шариатта бар болгон ибадаттарды бирок милдеттүү түрдө эмес, өзүнө милдеттендирүү. Мисалы үчүн мен Аллах үчүн мынча акча садака кылам деп өзүндө садака кылам, болду мага милдет десе, ошону кылып аткаруусу важип болот ал адам үчүн. Сөзсүз түрдө аткарыш. Мен Аллах үчүн 3 күн ороза кармайм деп назыр кылдым десе, анда ал сөзсүз түрдө кармаш милдет болот. Аллах Таала важип кылбаган нерселерди өзүнө милдеттендирип важип кылуу бул назыр деп аталат. Бул назыр дагы ибадаттан. Аллах Таала назырды ибадат экендигин баяндап, бул назыр ибадат экендигине далил алып келатат. Аллах Таала айтып жатат дейт: "Юфуна бин назри ва яхафуна яуман кана шарруху мустатира." Момундарды сыпаттап айтып жатат, алар ошол юфуна бин назр дейт, өздөрүнүн назырларыны аткарышат. Назыр кылгандар аткарышат дейт. Бул жерде Аллах Таала аларды мактап жатат. Демек, Аллах Таала ал нерсени жакшы көрөт. Ал ибадат болуп саналат. Назыр дагы бул эгерде Аллах Тааладан башкага арналса, ал ширк болот. Паланчы аулия үчүн, сиз үчүн мен ушундай кылам деп арнаса, аулия үчүн, валийлер үчүн, аулиялар үчүн, вали үчүн арнаса, Хасан Хусейн үчүн кимге болсо да назыр кылган болсо, ошол үчүн деп арнаган болсо, ал ширк болуп саналат. Ошон үчүн назыр бул Аллахка гана таандык нерсе, Аллахтын гана акысынан, Аллах үчүн гана болуш керек. Эми ушул жерге чейин ибадаттын кээ бир түрлөрүн кыскача айтып өттү. Аллах Таала жөнүндө таанытып өттү. Аллах Тааланын укуктары, Аллах Тааланын пенделерде болгон акылары жөнүндө айтып өттү ибадаттын түрлөрүн. Бул биринчи негиз. Ушул жерге чейин Ман Раббук, сен Раббың ким деп кабырдагы биринчи суроого жооп кылып айтты ушуну чечмелеп. Эми андан кийин экинчи негиз. Ома динук, сен диниң эмне дегенге киришет. Сен диниң эмне? Андан кийин ома набиюк, сен пайгамбарың ким деген суроого. Эми ушул бул биринчи негиз болот. Азыр ушул жерге чейин биринчи негизди бүттү. Иншалла кийинки сабактарда экинчи негиз жана үчүнчү негизди дин жөнүндө жана диндин исламдын негиздери жөнүндө жана ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жөнүндө окуп өтөбүз. Аллах Таала баарыбызга ийгилик берген болсун. Ва саллаллаху алейхи ва салlam аля хайр халқи Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.